Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in ya fattah ya rabbal alamin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahlan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala khair khalqihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Murda сабак боюнча бир сөз айтып кетейли. Мурда сабакта сабкул лисан болуп, баягы алхамд жана ашшукур боюнча айырмаларды айтып атканда бир жеринде сабкул лисан болуптур. Ал эмне? Баягы ушул маселеде шүкүр тек гана неаматтын аркасында болуучу нерсе. Неамат болуусу шүкүрдө зарыл. Тамам. А bunday шарт хамытта жок. Хамытта неамат болсун же болбосун. Балким кээде хамыт болот, кээде неамат болот, же кээде неамат болбойт. Айтор неаматтын болуусу же болбосу шарт эмес хамыт маселесинде. Бирок шүкүрдө неамат болуусу шарт. Тамам. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе, мурда сабакты кыскача айта турган болсок, бул мантык илимине киришүү деп атасак дагы болот. Ар бир илимге киришип атканда алымдардын адаты мабадил ашара ошол нерсени зикир кылат. Ал жерде хад, мавду не деп келет? Инна мабади кулли фаннин ашара, ал-хадду вал-мавду'у, thumma аth-thamara, wa nisbatun wa fadluhu wal-wadi', al-ism, al-istimdad, hukmu shari', masailu, wal-ba'du bil-ba'd iktafa, wa man dara al-jami' haza ash-sharafa. Tamam. Ошол жерде хад деген эмне дешти? علم يبحث عن المعلومات التصورية والتصديقية من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو تصديقي. جواب وصف قانون تعصم مراعاته الذهن عن الخطأ في التفكير. Бул тарифте бир жолу айтып коелу. Ал ушундай бир эрежелер аны иштетүү адамдын зээнин катадан сактайт. Мындайча айтканда бир адам мантыкты окуп эле койду. Окуп койсо эле 100% туура ойлонуп калабы? Ой жүгүртүүсү 100% туурага айланабы десе жок дейбиз да. Анткени мантык илиминде башка илимдер сымал эле эки жанип бар, эки тарабы бар. Жанип навари жана жанип татбикий. Жанип навари деген бул теориясы. Татбикий деген сенин практикаң. Адам баласы теорияны үйрөнүп алганы бул бир маселе, теорияны колдонуп кетүү, ошол эрежелерди жөнгө салуу бул башка маселе экен да. Ошондуктан алымдар айтат, бул өзүнчө бир макула. Не дейт? Ал-мантыку ядман ас-сиххата фин-назария ва лейса фит-татбик. Мантык илими ошол теориядагы тууралыкка жооп берет. Эрежелердин туура экендигине жооп берет, бирок практикага жооп бере албайт. Анткени практика адамдын, ар бир адамдын өзүнө тиешелүү да. Тамам. Демек, мантыктагы көпчүлүк нахвуда деле ошондой да, кээ бир адамдар нахвуну көп жылдан бери окуйт, бирок нахвуну иштете албай дагы калган жерлери бар. Маселе иштетүү сенин канчалык деңгээлде иштете аласың, ошого такалат. Биринчи маселе. Экинчи маселе, мурда сабакта айтылыш керек эле, бирок айтылбай калыптыр. Мантык илими бул туура пикирди туура эмес пикирден ажыратуу негиздеген илим. Жана ал ажыратуу ала вajhin кулли болот экен да. Ала вajhin кулли болот экен. Ала вajhin кулли болот экен. Кулли жол менен. Валейса ала вajhin juz'i. Juz'i эмес. Эмнеге juz'i эмес? Кулли деген эмне? Ал ушундай бир кулли эрежелер, жүздөгөн, миңдеген жашоодогу, китептеги маселелер ага түшөт. Эгерде туура түшүрө турган болсоң, ошол эреже сага туура мышленияны, туура ойду, туура ойлонууну көргөзөт.
жүз'i эмес. Мындайча айтканда ар бир миллиондогон миллиарддаган маселелерде бул маселеде мындай ойлонуш керек, тигинче маселеде тигинче ойлонуш керек деп туруп, анын баардыгын айтып отурбайт. Эки себептен. Биринчиси, ал маселелер ла мутанахи. Ла мутанахи. Чексиз да. Миллион дагы эмес, миллиард дагы эмес, триллиард дагы эмес. Эми адамдын оюна келген нерсе чексиз да. Анын баардыгын изилдеш мүмкүн эмес. Анткени чексиз нерсени изилдешке эмне чексиз убакыт керек экен да. А чексиз убакыт жок. Адам алейхиссалам жаралгандан баштап бүгүнкү убакыт эмне чектелинген да. Тамам. Демек, чексиз маселе болгондуктан, жүз'i маселелер чексиз болгондуктан, жүз'i негизде мантык илими изилдебейт. Экинчиси, жүз'иди изилдесең деле, ал кулли бир эрежеге такалыш керек да. Туурабы? Элестетиңиз, сиз жүз'i маселелерди изилдеп атасыз. Ал жүз'i маселелерде туура же туура эмес деп айтыш үчүн сизге бир эреже керек да. Ал эреже кулли болуш керек. Демек, барып эле баягы эле куллиге такалып атат да. Ал эми сен куллиди билсең, анда жүз'иди эмне кыласың изилдеп? Мындайча айтканда, муктаждык жүз'i маселени изилдөөгө муктаждык жок. Мауду не дедик? Мантыктын маудусу тасаввур жана таздык маселелери. Эгер жалпылай айта турган болсок, бөлүнүш мындай болот. Мантык илими жалпылай тасаввур жана таздыкка бөлүнөт. Булар ар бирөөсү экиге бөлүнөт. Мабади сөз башы жана макасид максат кылынган сөз. Бул дагы ошондой. Мабади жана макасид. Негизде 4 бөлүк бар экен да. Мабади тасаввурат, макасид тасаввурат. Мабади таздикат, макасид таздикат. 4 бөлүк бар экен. Эми ошол мабади тасаввурат эмне кирет дей турган болсоңуздар, ал ал-куллиятул хамс экен. Куллиятул хамс мабади тасаввуратка кирет экен. Макасидка эмне кирет? Ал-каулу шарих. Же болбосо ат-тариф деп коет. Тариф кирет. Мабади таздикатка эмне кирет? Ал-кадая. Ал-кадая. Макасид таздикатка эмне кирет? Ал-худжа. Демек, бизде ушул 4 бөлүктөн мантык илими түзүлөт. Куллиятул хамс, тариф, кадая, худжа. Мантык илими жалпылай ушул 4 бөлүктөн түзүлөт. Мавду анам не дедик? Ал-хадду вал мавду'у сумма самара. Самарасы кандай экен? Мантыктын мөмөсү бизге берген пайдасы адамдын зээнин катанын сактайт. Мисалы, медицинанын пайдасы адамдын денесин оорудан сактайт. Акыйда илиминин пайдасы адамдын жүрөгүн, этикатын, ишеничин туура эмес ишеничтерден сактайт. Кудум ошондой эле мантык илими адамдын акылын туура эмес ой жүгүртүүдөн сактайт. Сумма самара ва нисбатун. Башка илимдер менен болгон мамилеси тыгыз, ошолордун ичинен эң тыгыз мамиле эмне? Усулул фикх жана усулуд дин илимдери менен. Ва нисбатун ва фадлуху. Фадлуху боюнча Имам Газалинин кандай сөзү бар эле? Мен ла ма'рифата лаху бил мантык ла юсаку би илми. Кимдеги мантык илиминен үлүшү жок болсо, анын илимине ишенип болбойт. Ва фадлуху ал-исм ал-истимдад. Исм мантык. Билебиз эмне үчүн? Мантык деген сүйлөө, нутук деген сүйлөө деген бул илим адамдын акылын өстүрүп, ошол аркылуу адамдын сүйлөгөнүн да курч кылат да. Анткени биз айтканбыз, адамдын сүйлөгөнү адамдын ойлонуусуна барабар болот экен да. Ойлонуусу, акылы төмөн болсо, сүйлөгөнү да төмөн болот. Канчалык өскөн болсо, ошончолук сөзү да өсөт. Тамам? Ал-истимдад. Мантык илими кайсыл жактан эрежелерин кайсыл жактан алат? Мабади акылиядан, акыл эрежелеринен. Жана эмнеси калды? Хукму шари, шариатта өкүмү фард кифая. Кыскача айтканда, китептин деңгээли эмне экен? Мустава аввалбы же санибы? Мустава сани.
Урматтуу биртуандар, бүгүнкү биздин жаңы сабагыбызды жалпылай эгерде даскага түшүрүп кете турган болсок, анда Мусаниф рахимахулла Шейх Аль-Хайр Абади рахимахулла ушул тема боюнча бүгүн бизге кеп салат. Ал жалпылай кээ бирки нерселерди бизге так жана даана түшүндүрүп бергиси келет. Буларды биз өзүбүз дагы жазып алсак өтө жакшы болот. Бир кайталап өтөйлү. Ал айтат: илим экиге бөлүнөт. Яхтажу иля назар, ойлонууга. Назардан максат эмне? Ойлонуу, ой жүгүртүү, анализ кылуу. Яхтажу иля назар же болбосо ла яхтажу иля назар. Ошол назарга, ойлонууга муктаж болгон илим эмне деп аталат экен? Ан-назари. Ойлонууга муктаж болгон илим назари деп аталат экен. Ойлонууга муктаж болбогон илим дагы экиге бөлүнөт экен. Яхтаж иля васита. Бир ортомчулукка муктаж же болбосо муктаж эмес. Караңыздар, бул ортомчулук, бир ортомчулук деп атпайбы, бул ортомчулук назар эмес да, ойлонуу эмес. Балким башка нерсе. Мисалы эмне? Бир көз. Мисалы, күндү мен билишим үчүн мен эмнеге муктажмын? Ойлонууга муктажмынбы же көрүүгө муктажмынбы? Мен көрүүгө муктажмын да. Ошол көрүү менин көзүм васита болот экен. Тамам? Бул нерсе ад-дарури деп аталат экен, а бул аль-бадихи деп аталат экен. Бадихи дегенде эмне, урматтуу биртуандар? Так рехтеге муктаж эмес да. Сиз буну угаар замат, түшүнөр замат дароо эмне кыласыз? Кол коесуз. Биля васита. Көрүү дагы шарт эмес, кармаш дагы шарт эмес, көп адамдан угуш дагы шарт эмес. Балким угаар замат эмне кыласыз? Түшүнөсүз. Мисалы, бир мисал айтып кетели. Аль-жуз'у азгар минал кул. Бөлүк өзүнүн баягы толук формасына караганда эмнерек? Кичинерек. Аль-жуз'у азгар минал кул. Ушул маанини кайсы бир адам түшүнгөн учурда ал дароо кабыл кылат да, көрөйүн, ойлоноюн дебестен. Бадихи нерсе. Эми эң зарылы караңыздар. Бизде 3 нерсе пайда болду. Назари, дарури жана аль-бадихи. Могу ан-назари жана ад-дарури бул экөө тең эмне экен? Амр нисби экен да. Амр нисби деген ар адамга ар кандай. Мисалы, кээ бир назари нерселер мен үчүн дарури. Мен үчүн кээ бирки дарури нерселер сиз үчүн назари. Мисалы, эми Кудай сактасын, бир адам өмүр бою үйдөн чыккан жок, айтор күн көргөн эмес да. Күндү өмүр бою көргөн эмес, уккан эмес, телевизордон да көргөн эмес. Ал үчүн күн назариби же даруриби? Ал үчүн назари да, ал көргөн эмес. А биз үчүн күн эмне? Дарури. Биз аны көрүп жүрөбүз. Алхамдулилла. Демек, кээ бирки назарилер башка адамдар үчүн дарури, кээ бирки дарурилер башка адамдар үчүн назари. Мисалы, алымдарыбыз бар, Ханафи мазхабта эң чоң алымдар, биз үчүн алар билген маалыматтар, алар билген иллаттар, алар билген фатвалар биз үчүн назари да. Биз аны окуп, үйрөнүп, анализ кылып, назар кылып атып, анан кийин түшүнөбүз. А бирок алар машыга берип, сабак бере берип, фатва бере берип, ушунчалык такшалган, алар үчүн тиги маселелер дарури болуп калган да. Алар үчүн эмне болуп калган? Дарури болуп калган. Бирок эми мынагу бадихи бар го. Бадихи лейса амран нисбиян. Бул амр нисби эмес экен да. Ал кыргыз болсун, орус болсун, кара болсун, ак болсун, мусулман болсун, мусулман эмес болсун, ким болсо дагы түшүнөр замат эмне? Ал адам таслим кылыш керек. Эгерде таслим кылбаса, ал эмне болот? Анда ал мукабир, мынчканда текебер, көзгө илбеген. Ал андай адам менен эмне кылыш? Даже диспут деп коет го, дискуссия.
мунакаша кылыш дагы шарт эмес да. Мунакаша кылып отурбай. Анткени бул нерседе эч ким эмне кылбайт, далил суралбайт. Түшүндүңүздөрбү? Демек бул нерсени башынан айырмалап алышыбыз керек. Могу эко амр нисби, моногу лайса амран нисби. Анткени көптөгөн маселе келгенде бул бадихи деп коет. Демек бадихинин максаты эмне? Сөздүн аркасында бул далилге муктаж эмес деген да. Буну мен далилдеп отурбайм. Бул уже асыл деп койгон маани сымал айтып кетет. Демек буну түшүндүк, неменин Хайрабади рахимахуллахнын биринчи айта турган маселеси. Мантык, мисалы башка илимдерде ихтилафаттар көп го. Эң көп ихтилафаттарды кабыл кылган илим мисалы фикх илими, же болбосо тафсир илиминде дагы аужух көп. Бир алым башкача тафсирлейт, экинчи алым дагы бир башкача көз караш менен карайт бул аятты дегендейчи. Бирок мантык илиминде ихтилафаттар өтө эле аз экен. Бирок эң чоң ихтилафаттардын бирөөсү бул аль-хукама жана Аллама Рози рахимахуллахнын ортосундагы ихтилаф экен да. Аль-хукама. Хукамада мурат эмне? Аль-мутакаддимун. Розиге чейинкинин баардыгы мутакаддимун деп атасак болот, же болбосо хукама деп айтылат. Ар бир илимде өзүнүн немелери бар го. Эмне деп коет? Терминдеричи. Мисалы мантык илиминде асыл деп коет. Асылда мурат эмне экен? Аш-Шамсия. Шамсия деген китеп бар. Имам Катиби рахимахуллах жазган. Ошол Шамсия китебинде асыл деп атап коет. Мисалы Кадафил асыл деп коет да. Ушинтип Шамсия да келет деген максатта. Аллама Рози рахимахуллахну аль-имам деп коет. Аль-имам деп коет. Всё, имам деп келдиби, биз кимди түшүнөбүз? Аллама Рози рахимахуллах. Шейх Ибн Синаны не деп коет? Жөн эле шейх деп коет. Мисалы шейх деп келди да. Демек бул ким экен? Шейх Ибн Сина деп биз түшүнөбүз. Эми негизги немебиз эмнеде? Ихтилаф эмнеде? Хукамалар эмне дейт? Аллама Рози эмне дейт? Булардын ихтилафын толук ачыш үчүн бир мисал келтиришибиз керек да. Ал мисал төмөндөгүчө. Таздык эмнеден курулат деген ихтилаф да. Таздык эмнеден курулат? Хукамалардын ою бир аз башкача, Аллама Рози рахматуллахи алейхинин ою бир аз башкача. Мисалы таздыкка бир мисал. Зайдун каим. Зайд турду, же болбосо туруучу. Зайд турат. Зайдун каим. Бул эмне экен? Таздык. Эми суроо да. Таздык ушунун кайсы жери? Баардыгын кошсоң бир таздыкпы? Же кайсыл жери таздык деген суроо пайда болушу мүмкүн. Буну тахлил кылсаң, бөлүп чыксаңчы. Алымдар буну многу таздык эмнеден турат десе айтышат. Биринчисен тасаввур Зайд. Муну куруш үчүн мен кандай куралдарга муктажмын? Мисалы үй курганда цемент керек, башкасы керек, өзүнүн немелери бар го. Ошосуңар эле бир таздык курулуш үчүн эмне керек десе, биринчиден Зайд керек экен да. Тасаввур аввал деп коет мунучу. Тасаввур аввал. Аввал деп жазып коет. Экинчиси кыям керек. Бул эмне дейт? Тасаввур ат-тани дейт. Үчүнчүсү кыяму Зайд. Анткени Зайд өзүнчө тасаввур, кыям өзүнчө тасаввур. Экөөнү кошуп тасаввур кылганың үчүнчү тасаввур да туурабы? Мисалы, отдельно тасаввур кылсам бөлөк бир тасаввур, буну муногу жерге коюп тасаввур кылсам өзүнчө бир тасаввур да. Тамам. Кыяму Зайд тасаввур эмне экен? Салиф. Тасаввур салиф. Тамам. Анан эмне келет? Аль-хукум. Мен биринчи Зайдтын турганын элестетем да, анан кийин өкүм чыгарам да, ооба же жок деп. Тамам? Ооба же жок деп. Зайд турганын элестетем, анан кийин өкүм чыгарам. Буну биздин устазыбыз
Шейх Жадулла Басам, чоң мантыкчы, чоң акыйдачы, Шейх Саид Фуданын шакирти мындайча түшүндүрөт да, мына хукум дегендичи. Ар бир адам тест тапшырган да, тест. Тестте мисалы бир суроо бар, анан эмне варианттар. А, Б, В, Г. 4 вариант бар. Сен ошол суроону окудуң, мынау варианттарды көрдүң. Бирок кол кое элексиң да, тандай элексиң. Сен муну эле кылдың да, кыям узайт, тасаввур кылдың да. Сен хукумга жете элексиң. Качан сен бирөөнү тандадың буну, мисалы мен вариант Бны тандадым, мен уже хукум койдум да. Түшүнөсүзбү? Демек экөөнүн айырмасы бир. Бир бар тасаввур кыласың, элестетесиң. Тасаввур кылып анан кийин өкүм чыгарганың бул башка нерсе. Эми караңыздар. Сөздүн кыскасы, хукамалар айтат, таздык эмне десе, таздык бул бир эле нерсе дейт, ал муногу хукум дейт да. Таздык эмне десе, ал муногу хукум дейт. Бул таздык бу жок, бул таздык бу жок, бул таздык бу жок. Таздык хукум дейт. А булар эмне десе, булар эмне дейт экен? Шурут. Шурут. Муногу үчөө таздыктын шарттары. Хукум пайда болуш үчүн, таздык пайда болуш үчүн ушул үчөө керек, жок дегенде. Ушул үчөө биригип, анан кийин өкүм чыгат. Ошол өкүмдүн шарттары дейт экен да. Аллама Рози рахматуллахи алейхи айтат, жок, андай эмес. Аллама Рози рахматуллахи алейхи айтат, андай эмес. Балким таздык эмне десе, ушул төртөөнү кошуп карасак, бир таздык чыгат. Түшүндүңүзбү? Бул айтып атпайбы? Демек айырма эмнеде болду? Айырма эмнеде болду? Хукамалар таздык эмне десе, бул шей басит дешти да. Жалгыз нерсе да. Хукум жалгыз нерсе да. Таздык эмне десе, булар айтты басит нерсе, жалгыз нерсе деди. Аллама Рози рахматуллахи алейхи жок. Мажмуу деди да. Топтолунган бир өзүнчө бир жамааттан турган нерсе деди. Демек, муногу үчөө. Тасаввур аввал, тасаввур сани, тасаввур салис. Бул үчөө хукамалардын ою боюнча шурут болсо, Аллама Рози рахматуллахи алейхи оюнча эмне экен? Шутур экен. Шутур яни аджза. Бөлүктөр. Ат-тухуру шатрул иман дейт го. Шутур яни аджза. Анткени таздыктын ичине кирип атпайбы? Ичине кирген нерсе эмне болот? Шатыр болот да, бир бөлүгү болот. А булардын ою боюнча таздык муну гана. Демек булар сыртта калып кетти, а сыртта калган нерсе эмне болот экен? Шарт болот экен. Фатва бул жерде неме жок да, мисалы фихтеги дейле да. Фихтеги дейле, мисалы мен азыр мисалы мына эки китепти окуп алып эле, а так мына Розинки тура деп айта албайм да. Мен ахил эмесмин да. Же хукамалар тура деп айта албайм. Мисалычы, ар алым ар немени колдогон. Мисалы, Саадуддин Тафтазани рахматуллахи алейхи муну колдогон. Бул өтө чоң адам да, мантыкта, акыйдада. Экөөнүн келип туруп натыйжасы бир эле чыгып атабы же барып ушул эки башка көз караштын себебинен Ятараттаб алейхи деген маселелери дагы ар кандай болуп? Ооба, бар. Ошого бина. Ооба. Бинан аля хада ихтилаф фуруи маселелери да бар да. Надо будет барып туруп иманга чейин барат да. Иманда не деген таздык деген не ал өзү депчи. Ошондосузбу? Фуруи маселелери бар. Хукамаларды мисалы Шейх Саадуддин Тафтазани рахматуллахи колдогон. Ал-илму ин кана из'анан линисбати фат-тасдиқ ва илля фат-тасаввур деген жерден эмне таздыкты басит нерсе деп көргөн деп биз түшүнөбүз. Бул жак түшүнүктүү эле болду? Түшүнүктүү эле болду. Так. Азыр эми окуп неметейли? Анан да бир маселе. Мына жакта биз азыр немени өтүп атабыз да, илимдин бөлүнүшүнчө. Туурабы? Биз азыр илимдин бөлүнүшүн өтүп атабыз. Мынагу ал-илм деп бөлөт да, мисалы тасаввур, таздык
депчи. Бул жерде мурат, илимден мурат ал-илм ал-хусули ал-хадис экен да. Ушул эки кайтты кошуп коюш керек. Ал-хусули жана ал-хадис. Хадистен мурат эмне? Лейса би кадим. Лейса би кадим. Кадим илим кимдики? Алланыкы. Алланын илми таздык, тасаввурга аны бөлгөн жокпуз да. Алланын илми мураккаб эмес да. Анткени таркиб, Алланын сыпаттары таркиптен таза. Бир нерседен куралбайт. Тамам? Бир нерседен куралбайт. Демек бул жерде Алланын илими жөнүндө сөз кеткен жок. Бул бир. Экинчиден, кантип эгерде Алланын илими болсо биз назори деп айтабыз. Анткени бул бөлүнүш ошентип бөлүнөт да. Туурабы? Назори деген ойлонууга муктаж. Алла Таала ойлонууга муктажбы? Хаша. Алла Таала андан таза зат. Демек бул жерде илмул хадис, адамзаттын илими жөнүндө сөз кетип атат. Илмул хадис. Ал эми илм ал-хусули деген эмне? Ушуну айтып кетейли. Илим эки түрлүү болот экен. Ал-хусули жана ал-худури. Ал-хусули жана ал-худури. Айырмасы эмнеде? Ал-хусули васитага муктаж экен. Васитага муктаж экен. Мындайча айтканда, бул илим негизи сенде жок, бирок сен ага кийин жетесиң. Кантип? Же көрөсүң, же кармайсың, же ойлоносуң, же бирөөдөн угасың, же китептен окуйсуң. Айтор бир васита бар да бул жердечи. А бул андай эмес. Васитага эмне? Муктаж эмес. Ошондуктан ал-худури деп атпайбы? Хадир да. Хадир индек. Ар бир адамдын ичинде бар. Окубаса дагы, бир жерден көрбөсө дагы ал нерсе ичинде бар, ал аны сезет. Мисалы эмне? Мисал катары айтышат, ал-аташ. Же болбосо ал-гадаб. Ар бир адам өзүнүн чаңкаганын сезет да. Чаңкоо эмне экенин билет. Өмүрүндө окубаса дагы, билбесе да керек болсо жаш бала төрөлгөндө чаңкаса же курса качса эмне кылат? Ыйлайт да. Бул илимдер ал жаш баланын ичинде уже эмне? Хадир бар да. Бир васитага муктаж эмес. Тамам? Бул биринчиден. Экинчиден, илмул хусули бул назори, көрүнүп атабы бияктан? Жана доруриге бөлүнөт экен да. Биз ошентип бөлөбүз да азыр. Илим эке бөлүнөт, таздык жана тасаввур. Алар экөөсү дагы эке бөлүнөт. Назори, дорури депчи. Назори, доруриге бөлүнгөн илим бул илим хусули экен да. Анткени бирөө васитага жетти, бирөө васитага жете элек. Тамам? А худури антип бөлүнбөйт экен. Бал куллуху эмне экен? Бал куллуху дорури. Бунун назориси болбойт экен да. Демек, урматтуу бир туугандар, бул жерде илимди бөлүп атканда ал-илмул хусули ал-хадис жөнүндө сөз кетип жатат. Хадис экендиги жеңил эле түшүнөбүз. Алланын илими эмес, балким пенделердин илими жөнүндө сөз кетип атат. Хусулиден мурат эмне? Бизге хасыл боло турган, бизге келе турган. Эмне аркылуу? Васита аркылуу. Жана ал назориге, доруриге бөлүнөт. А худури васита аркылуу келбейт, балким ал сенде хадыр, сенде бар нерсе. Уже сенде бар, сендеги хадыр нерсе. Тартасызбы? Тартабыңыз. Группага да жиберип коебуз да. Окуйсузбу? Же окуймунбу? Ага. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وهو ينقسم على قسمين أحدهما يقال له التصور وثانيهما يعبر عنه بالتصديق. نعم. Кыскача окуп катары берели. Илим бул экиге бөлүнөт. Бирөөсү алакөнүн биринчисин тасаввур деп атайбыз, ал эми анын экинчисин тасдык деп аталат. Наам. Илимден мурат кайсы илим? Ал-хусули ал-хадис. Ал-хадис. Наам. Анда неме Ширкути немесин карасаңыз, ваянкасим хашиясын окусаңыз, биринчи неме хашия. И'лам аннал
منقسمة إلى تصور والتصديق هو العلم الحادث الحصولي لا مطلق العلم الشامل للحضور والقديم. علم مراد الحادث الحصولي. Жалпылай эле илим эмес. Жалпылай эле илим деп койсогонда худури да кирип кетет, кодим да кирип кетет. Анткени Аллахтын илими ал деле илим. Ал жөнүндө сөз кеткен жок. Ширкөйт ушундай неме бериптир. Кеттик. أما التصور فهو الإدراك الخالي عن الحكم والمراد بالحكم نسبة أمر إلى أمر آخر إيجابا أو سلبا وإن شئت قلت إيقاعا أو انتزاعا. Tasavvur деген бул tasavvur деп эмнени айтабызса бул идрак. Нерсени түшүнүп билүү. Тек гана билүү. Неден десе hukmdan boş болгон идракты айтат экен, tasavvur деп hukmdan boş болгон. Демек, tasavvur эмне десе, ал жерде идрок бар. Бир нерсени түшүнүү бар. Бирок сен бир нерсени билесиң, түшүнөсүң, бирок кандайдыр бир өкүм чыгарбайсың. Өкүм деген эмне? Нисбату амрин иля амрин ахар. Бир нерсени экинчи нерсеге ыйгаруу. Же ижаптан, же сальптан. Ижапка мисал эмне? Зайдун qaim. Зайдун алим. Муногу алма жакшы дедим. Муногу китеп оор дедим да. Исбат кетип атат да. Ижап деген исбат деген. Ау сальбан деген кандай? Бул ба нафи деген да. Бул китеп оор эмес. Зайд алым эмес. Зайд турган эмес. Зайд ойгонгон эмес. Эмес менен кетет. Нам. Иқаан ау интизаан. Бул баякы терминдер. Негиз мантык китептеринде бул неме иштетилбейт да, көбүнчө ижабан, сальбан иштетилет. Иқаан, интизаан кээде иштетилет, азыраак иштетилет. Мусаннифтин максаты бул жерде иқа менен ижаб эко бир нерсе, мутарадиф, жана сальб менен интиза бул дагы эмне? Бир нерсе, эко бири-бирине тете экендигин айтып кетүүнү калаган деп айтышат алымдар. Демек, tasavvurга берек мисал алып келип койлу, кандай болуп калды ошондо? Сөздүн кыскасы, tasavvurда hukm жок, таздыкта hukm бар. Мисалы кандай? Жөн эле Зайд, tasavvur. Мисал мындай болсочу, мисалы, Зайд турду дедим да. Бирок ичимден шектенип турам. Ошондо жана мына жерде турбайбы? Шурут деген сөздөр турбайбы? Шурут, шутур деген экинчи, үчүнчү tasavvurlar. Ушул жерде турганда мисалы үчүнчүсүн карасаң, Зайдын кыяму Зайд деген сөз турбайбы? Кыяму Зайд. Болду, бирок hukm берилели. Hukm берилек да. Демек tasavvur боюнча калды да. Мен Зайд турду деп айттым, бирок hukm чыгарган жокмун да. Анткени менин жүрөгүмдөгү эмне? Неме hukm чыккан жок. Менин жүрөгүмдө баягы шек боюнча калды да. Демек, шек, караңыздар. Шек, зон, анан вахм. Үчөө бар да. Анан якин бар. Якин бул немеге кирет? Таздыкка кирет. Hukm бар да ал жерде, өкүм чыгарасың да. Тамам. А бирок шекте өкүм жок, 50-50. Зондо дагы толук кандуу өкүм жок, анткени 99%га чейин барганы бул эмне? Зон да. 50дөн көп, 99га чейин. Бул зон. Ал эми 50гө жетпегендин бардыгы эмне? Булар вахм. Зон, вахм, шак булар үчөө тең tasavvur экен да. Эмнеге tasavvur? Сиз айткандай, бул жерде өкүм жок да. Бирөө зон кылса дагы өкүм чыгара албайт да канса. Шек болсо да өкүм чыгара албайт, вахм болсо дагы өкүм чыгара албайт. Эми бир нерсе азыр унутуп калдык деп айтып коеюн. Таздык болуш үчүн чындыкка дал келүү шарт эмес экен да. Мисалы, мусулмандар биз айтабыз алхамдулилlah, ла илаха иллаллах. Бул таздык. Чындыкка дал келген таздык да. Насранийлер айтат, Иса ибнулло дейт. Иса пайгамбар, аузу билла, Алланын баласы деп алар эмне айтышат. Ошого ишенишет. Бул таздыкпы, таздык эмеспи? Бул таздык. Анткени алар hukm чыгарып атат. Hukm чындыкка дал келеби, дал келбейби, ал нерсе каралбайт. Бирөө айтты, ааламдын башаты жок деди. Ал да таздык. Ал үчүн. Мусулмандар айтты, жок, ааламдын башаты бар, Алла Таалам жараткан деди. Бул да таздык. Айтор, hukm чындыкка дал келеби, дал келбейби, ал нерсе каралбайт. Hukm чыгардыбы, бүттү, таздык боло берет экен да. Түшүнүк да? Кеттик. وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها
كما إذا تصورت زيدا وحده أو قياما وحده من دون أن تثبت القيام لزيد أو تسلبه عنه. نعم. Kede hükümde nisbattın boluşluğu же болбошлугуну ооба кээде hukm эмне дегенде мындайча тафсирленет дейт да. Ал нисбаттын аткарылуусу, ишке ашуусу дейли, нисбаттын ишке ашуусу же ашпоосу деп. Эми караңыз, ушул жерге биз азыр кайра кайтып келебиз. Бул жерде бир сөз бар да, акырында айтабыз. Неметип бир мындай неме коюп коелу. Акырына кайрылып келип ушуну эмне кылабыз? Бир дагы айтып өтөбүз. Айта бериңиз. أما التصديق فهو على قول الحكماء عبارة عن الحكم المقارن للتصورات. Караңыз, баягы биз өткөн ихтилафты баштады. Амма таздык, маселе таздыкка келди. Таздык эмне десе, фахуа аля каулил хукама, хукамалардын ою боюнча ибаратун анил хукм ал муқарин лит тасаввурат. Тасаввураттар менен чогуу келген хукм, бирок тасаввурат эмес да. Туурабы? Ал өкүмдүн ибараты. Туурабы? Тасаввурат эмес ал. Тасаввурат саласату шартун ли вujudi тасдиқ. Айва. Не деди? Фаттасаввурату саласа, много 3 тасаввур таздыктын бар болуусуна шарт болот. Шурут болот, шарт болот. Наам. ومن ثم لا يوجد تصديق بلا تصور. والإمام الرازي يقول أنه عبارة عن مجموع الحكم وتصورات الأطراف. نعم. فإذا قلت زيد قائم وأذعنت بقيام زيد يحصل لك علم ثلاثة. علوم ثلاثة. نعم. أحدها علم زيد. мына баягы биз айткандай айтып атат. Вал имам Рази يقول إنه عبارة عن مجموع الحكم وتصورات الأطراف. مجموع الحكم. حكم да кирет. Жана تصورات الأطراف. Мына 3 тасаввур дагы кирет. فإذا قلت زيد قائم. Мисалы сен Зайд قائم деп айтсаң, وأذعنت بقيام زيد. Сен айттың жана эмне кылдың? Из'ан кылдың. Из'ан деген эмне? Жүрөктөн якын кылдың да. Жүрөктөн берилдиң, жүрөктөн ишендиң. Ошон үчүн айтып атпайсызбы? Айтып койгон жетиштүү эмес, балким hukm болуш керек да, жүрөктөн айтылыш керек. Яхсулу лака улуму саласа. Туурабы? Сенде 3 илим пайда болот. Илму Зайдин, ثانيها إدراك معنى قائم، وثالثها علم المعنى الرابط الذي يعبر عنه في الفارسية بهست في الإيجاب ونست في السلب. هي ونهيه في الهندية. شو هي ونهيه деп окулабы? Жигитали сөз түшүнбөй айтканда. Ал эми үчүнчүсү илмул ма'на рабит. Илмул ма'на рабит мына. Экөөнү кошуп карайсыз да. Фарс тилинде хес нес деп айтылат экен. Хес деп немеде ижапта, сальпта нес деп. Хе вана хе деп эмне Хиндияда, Индия тилинде айтылат экен. Демек караңыз. Айтып атат. Амма тасдиқ фаху аля қаулу хукама ибаратун анил хукм. Туурабы? Хукамалар таздык эмне десе, хукм деп айтты. Вал имам Рази يقول إنه عبارة عن مجموع الحكم وتصورات الأطراف. مجموع الحكم. Өкүм дагы кирет, tasavvurat al-atraf да кирет. Демек сөздүн кыскасы, хукамалар айтат, таздык куралбаган нерсе, жалгыз нерсе, ал эмне? Ал хукм. Муногучу шарт дейт. Аллама Рази айтат, жок. Таздык куралган нерсе. Жана муногу үчөө эмне болот? Куралган нерсенин ичине кирет, бөлүк болот, шатыр болот, жүзү болот дейт да. Тамам? Эми муногу жерде وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها دедиго. Ошону азыр неметип айтып кетели. Баягы эле Зайдун қойм. Кандайча
кандайча чачылат деп айттык? Al-mutaqaddimun жана al-mutaakhirun. Кандайча чачылат дедик жана биз? Tasavvur zayd. Туурабы? Tasavvur qiyam. Анан tasavvur qiyami zayd дедик, а? Туурабы? Tasavvur qiyami zayd дедик. Негизи аз мукаддиманы мындайча айтайлы. Бул өзүнчө бир ихтилаф да. Биз мына биринчи ихтилаф бул болсо, экинчиси бул. Тамам. Бирок мынау ихтилаф чоң китептерде келет. Ошол нерсеге ишара кылып тияктан Шейх Аль-Хайрабади рахимахулла айтып кетти. Бул китепте, бул чоң китептерде не тууралуу ихтилаф келет. Караңыздар. Маселе мындайча. Тасаввур бар, анан таздык бар да. Tasavvurdun hakikati tasdiqtın hakikatinan ayırmalanabı же ayırmalanбайбы деген маселе да. Экөөнүн hakikati бирби же башка бөлөкпү? Мисалы, эркек бар, аял бар. Туурабы? Эркектин hakikati аялдын hakikатынан айырмаланабы, айырмаланбайбы? Айырмаланбайт. Анткени экөө тең хайванун натык. Демек, hakikат жагынан айырма жок, бирок башка жагынан айырма бар да. Hakиkat жагынан айырма жок десең, демек бүт жагынан окшош экендигин билдирбейт. Hakиkat жагынан айырма жок болсо дагы, башка жагынан сырткаркы, hakikаттан сырткаркы нерселерден эмне айырма болушу мүмкүн да. Демек, инсан менен маймылдын ортосундагы айырма эмнеде? Hakikatында. Инсан менен үйдүн ортосундагы айырма эмнеде? Hakikatында. Ал эми инсан эркек менен аялдын ортосундагы айырма эмнеде? Hakikатта эмес, балким сырткаркы бир нерседе. Тамам? Эми маселе ошондой. Tasavvur менен таздык экөө бир нерсеби же башка-башкабы десе, бүткүл алдындар айтат башка-башка. Эми эмнесинде башка? Hakikatында айырма барбы? Инсан менен арстан дегендей. Же hakikattары бир, башка бир жерде айырмасы барбы деген маселе. Мутакаддимундар айтат экен, эмне деп айтат? Hakikattары ар бөлөк дейт экен. Жака жазып коеюн. Hakikattары ар башка дейт экен. Tasavvurdun hakikati бөлөк, таздыктын hakikati бөлөк. Экөө илимдин алдында. Илим булар үчүн жыныс болуп берет. Мисалы, хайван жыныс, ылдыйында көптөн hakikattар бар да. Инсан, арстан, маймыл, эшек, кой. Булардын баардыгынын жынысы бир хайван. Бирок өз ара ичинде hakikattар ар бөлөк. Ошондой эле булар айтат. Tasavvurdun hakikati бөлөк, таздыктын hakikati бөлөк. Бирок үстүндө, булардын үстүндө эмне турат? Башын бир кылып турган илим бар дейт. Мутаахирунда максат эмне? Аллама Рози рахимулла. Аллама Рози жана анын мазхабын кармангандар, ага эрчигендер. Алар айтат, жок, hakikattары бир дейт. Hakikattары бир дейт. Бирок айырмасы эмне десе? Айырма мутааллак. Айырма мутааллакта дейт. Кандайча мутааллакта десе, биз азыр аны айтып өтөбүз. Аны түшүндүрүш үчүн биз мутаахирундар буну кандайча, биз айтпадык мунагы Зайд, кыяму зайдка бөлүнөт, анан кийин hukm келет депчи. Булар антип айтпайт экен. Булар башкача айтат экен, мутаахирундар. Булар айтат, ошол эле Зайдун коим чачырата турган болсок, мындайча чачат. Зайд, кыяму зайд жана вукуу кыями зайд. Мына жетканда tasavvur кандай болуп кетти? Төртүнчү tasavvur кошулуп кетти да булардачы. Вукуу кыями зайд. Ашыкчасы кайсы болду? Мынагы. Вукуу кыями зайд. Бул немени мутаахирундар нисбату байна байн деп атайт. Же болбосо
нисбат тақидия деп атайт. Нисбату байна байн же болсо нисбату тақидия деп айтайт. Мына Кыям узайт 3-чүнү. А буну ан-нисба ал-хабария ат-тамма деп атайт. Маселе монда. Муногуну эмнеге кошушту? Булар кошподу эле, булар эмнеге кошушту? Эмнеге кошууга муктаж болду дей турган болсоңуз, булардын маселеси төмөндөгүчө болгон. Булар айтат: хакыйкаты бир болгон эки нерсе, хакыйкаты бир болгон эки нерсе, эки башка нерсе да, тасаввур, таздык. Бирок хакыйкаттар экөөнүкү бир. Эко хакыйкаттары бир болуп, бир нисбатка мутааллик болуусу мүмкүн эмес дейт. Кандайча? Мисалы, бирөө Зайдун коим деди. Тамам? Зайдун коим деди. Зайдун коим деди дагы, ал эмне кылды? Ал ошол нерсеге ишенди, изан кылды, шектенген жок, 100% айтты, таздык кылды. Таздык бул тасаввурбу же таздыкпы? Таздык да, туура? Таздык тасаввур эмес, бул таздык. Таздык кайсы менен байланат десе, бул муногу 4 менен байланат дейт. Вуку кыям зайд. Эмнеге муногу менен байлана бербейби десе, ал айтат, жок. Бул менен байланса туура эмес болуп калат. Эмнеге дегенде, буну менен эмнелер байланат? Шак, вахым, зон. Булар үчөө тең эмне? Тасаввур, анткени үчөөндө тең hukm жок да. Шак, вахым, зон муногу менен 3 менен байланыш керек, ушу менен мутааллак болуш керек. Эмнеге дегенде, баягы эле да. Таздык, тасаввур экөөнүн хакыйкаты бир, а эки хакыйкаты бир болгон нерсе бир нисбат менен байлануусу мүмкүн эмес. Ошондуктан булар эмне кылып койду? Кошумча бир таздык үчүн эмне кылып беришти? Кошумча бир нисбат чыгарып, ошону нисба хабария тамма деп атады буну, а буну нисбату байна байн деп атап койду. А эмнеге? Эми мутакаддимундар эмнеге бул нерсеге муктаж болгон жок? Мутакаддимундар эмнеге бул нерсеге муктаж болгон жок? Анткени маселе бардыгы монда жатат да. Мутакаддимундар айтты да, ар башка деди да. Хакыйкаттар ар башка нерсе, мисалы, таздык жана тасаввур. Экөө тең муногу эле нисбат менен 3 менен байлана берет дейт. Эмнеге дегенде, анткени булардын хакыйкаттары ар бөлөк, ар башка. Хакыйкаттар ар бөлөк, ар башка нерселер бир нисбатка байлана берсе болот деп айтат. А булар айтат, ооба, бирок биздин оюбуз боюнча бунун экөөнүн хакыйкаттары бир. А бир болгондуктан анда экөө бир болуп, бир нисбатка байланса болбой калат. Ошондуктан эмне кылышыбыз керек? Башка нисбат ойлоп беришибиз керек деп туруп, муногу нисбатты эмне кылышкан? Кошуп беришкен. Эми Шейх Хайр Абади кайсынысын карманган? Жанагы ибаратка айтып келели да. وقد يفسر الحكم بوقوع النسبة أو لا وقوعها. Демек, бул ибараттан биз билебиз, анткени hukmду нисбаттын ишке ашуусу же нисбаттын ишке ашпоосу деп тафсир кылгандыгынан биз билип жатабыз. Шейх Хайр Абади рахимахуллах муногу Хайр Аба не болду? Шейх Хайр Абади рахимахуллах мутаахирундардын мазхабында экендигин каерден билдик? Вукуу нисба аула вукуиха маселесин кошуп, ошого ишара берип кетти. А мисалы Туркмани хафизахулла, Шейх Туркмани хафизахулла өзүнүн китептеринде жана бул эле эмес, башка көпчүлүк алымдар муногуну колдойт да, мутакаддимундардын айтканын. Ушул 3 нерседен гана эмне турат дегенди колдойт. Мында тартып аласызбы? Мына маселе чын айтканда кыйын да, муну китептен түз окуса, шарт азипте келет. Туркмани хафизахулла, Шейх Туркмани почти бир бет жазган да. Бирок кээки маселени жазып түшүндүрсөң жеңил болот. Жазып неметип мындай доскага чийип түшүндүрсөң жеңил болот. Ошону эле мындай сөз менен айтсаң өтө оор болуп калат да. Аныкы ошондой болуп калган да, оор болуп калган. Эптеп окуп
ойлонуп атып анан эптеп түшүнөсүң да. Бир аз калды, окуп коелу. Окуйсузбу? يا ويقال لهذا المعنى الحكم تارة والنسبة الحكمية أخرى. لهذا المعنى ده مراد эмне? Мунау үчүнчүсү. Кыяму зейд. Тамам? Ушул нерсени эмне деп айтылат экен? Хукм деп айтылат. Анткени хукм ага байланат да. Же нисба хукмия, кошуп атабыз да, ошондуктан нисбат. А эмнеге хукмия? Анткени хукм ошол жерге байланат. Ошондуктан нисба хукмия деп айтылат башка учурларда. فإذا أتقنت ما علمناك فاعلم أن الحكيم. حكيم ده مراد كيم؟ حكيم ده مراد نوغو حكمالار. أن يزعم أن التصديق ليس إلا إدراك المعنى الرابط. Баягы эле маселе. Сен биз үйрөткөн нерсени түшүнгөн болсоң, анда дагы билип кой. Хукамалар ойлойт. Алардын мазхабы боюнча таздык эмне десе, ал тек гана ма'на ар-рабити. Мына эчкандай хукм, Хукамаларда хукм деп айтты да. Лайса илля идракул ма'на ар-рабити. Вал имам да мурад ким эле? Имам Рази. Имам Рази يزعم أن التصديق مجموع الإدراكات الثلاثة. تراو رازي مجموع الإدراكات الثلاثة دegen. أعني تصور المحكوم عليه وتصور المحكوم به وإدراك نسبة الحكمية المسمى بالحكم. وشو نرسلردي مجموعسون علامة رازي رحمه الله ne деп айтат экен? Таздык деп айтат экен. Демек таздык мажму экен да, Аллама Рази рахимахуллах боюнча. Фасл атасаввуру қисман, жана маселеси. Бадихи жана назари. Ахадухума бадихи ай хасилун била назарин ва касбин. كتصورنا الحرارة والبرودة ويقال له الضروري أيضا. Караңыз. Bir бар бадихи бар, bir бар дорури бар. Кейде алымдар дорури нерсени бадихи деп атап коет. Кейде бадихиди дорури деп атап коет. А бирок биз айткан чисти өзүнүн аталыштар ошондой да. Бадихиди атадык го, эч нерсе муктаж эмес ал бадихи. Бадихинин экинчи аталышы аввали деп коет. Аввали. Кени башынан баштап бар да адамдачы. Бадихи бул жерде ахадухума бадихи деп атат. Бадихи де мурат эмне экен? Дарури. Дарури ал ушундай хасилун била назарин ва касмин. Ойлонбостон, кесип кылбастан, менит кылбастан бар нерсе. Катасаввурина ал-харара вал буруда. Биз ысык суукту билгендей. Ар бир адам ысыкты билет да. Ысык эмне деп тариф берип отурбайсың да. Ар бир адам ысык десе түшүнөт, суук десе түшүнөт. Ва юқалу лаху ад-дарури айдан. Жана бул нерсеге ху замир кайтат бадихиге. Бул нерсе дарури деп дагы айтылынат. Көбүнчө дарури деп аталат. Ва танихима назари ай яхтажу фи хусулихи ила al-fikri wan-nazar. Экинчиси назари ал пикирге жана назарга муктаж. Катасаввурин al-jin wal-malaika. Жиндерди жана периштелерди тасаввур кылганыбыз сымал. Жин десе бирөө жак мындай да. Жинди көргөн, көп ошолорду окуган, көзүнө көрүнгөн адам үчүн ал эмне? Дарури. Ал көрүп жүрөт да. А көпчүлүк адамдар үчүн бул эмне экен? Назари. Fa inna muhtajuna fi amsal hadhihi tasawwurat ila tajashshum fikrin wa tartib nazarin. Чындыгында биз бул нерселерди түшүнүүдө фикир кылууга муктажбыз. Тозок, бейиш, мисалы квантовая физика. Физиканы мен деле кыйратпадым, сиз деле орточо эле окусаңыз керек. Квантовая физиканы мисалы жеткен эмеспиз. Ошол маселелер бизге эмне экен? Назари. Биз ойлонуп жетебиз да. Шырмындай билбейбиз. Ва юқалу лаху ал-касби айдан. Бу назаринин экинчи аты касби экен. Касб деген сөздөн. Мээнеттин негизине келет да. Мээнеттин аркасынан келет. Ва тасдиқу айдан қисман. Таздиқ да эке бөлүнөт. Ахадухума ал-бадихи ал-хасил мин гайри фикрин ва касбин. Бадихи пикир кылбастан, мээнет кылбастан сендеги бар нерсе. Ва танихима ан-назари ал-муфтақир илейхи. Экинчиси назари ал касыпка жана фикирге муктаж. Мисал аввал бадихи таздиктын мисалы ал-куллу а'заму мин ал-жузу. Бул чын-чынында дарурийби же бадихийби? Бул бадихи, Анткени бул без васита, васитага муктаж болбостон
адам кабыл кылат. Вал ithna нисфул арбаа. Бул да ошондой. Ва мисалу thani al-aalamu hadith was-sani'u mawjudun wa nahwu. Караңыз, алам башаты бар деген мисалды каерге коюп атат? Назориге. Мындайча айтканда, бул аламдын башаты барбы же жокпу дегенде кандай экен? Бул маселе далилге муктаж. Ошондуктан том китептер бар да акыйдада бул аламдын башаты бар экенин далилдей турган. Мисалычы, was-sani'u mawjudun. Жана Аллах Тааланын бар экендиги дагы назори маселе экен да, дорури эмес. Анткени дорури болгондо анда дүйнөдө мынча капыр болмок эмес да, Алла Таалага ишенбегендер болмок эмес. Анча мынча эле болбосо. А бирок бул маселе назори болгондуктан көп адамдар эмне кылган? Адашкан. Жана Куранда дагы Алла субханаху ва таала өзүнүн жалгыздыгын баяндап, далил катары эмне деп айтат? Лау кана фихима алихатун иллаллаху лафасадата. Эгерде асман жерде бир нече кудайча болгондо, анда асман жер бузулуп кетмек. Бирок бузулуп кеткен жок, демек бир нече кудайча дагы жок. Ва саллаллаху аля хайр халқихи Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин.